Ташиев жоопкерчиликке тартылабы, кандай деп ойлойсуз? Мен ойлойм, мыйзам чындап так иштесе, бул ушул күнгө чейин эмес, уже камалыш керек эле. Камалыш керек эле. Мына буну коомчулук да айткан жок, коомчулук мисалдан да. Буну блогерлер же болбосо журналисттер же саясатчылар айткан жок. Мамлекеттик официалдуу мындай орган, налоговый инспекция деп коебуз биз да. Ооба. Мына ошонун башчысы айтып атат да. Мына ошолор айтып атат да. Официальный орган айтып атат. 4 миллиард 200 миллиондой акча бул жерде мындай болгон. Мына ушул фактыларды органдар өздөрү айтып атат да. Айтылгандан кийин буну акырына чыгарыш керек да. Мүмкүн көрсөтмө жетишпей атат, же кандай? Эми мен ойлойм ушул укук коргоо органдары дагы жанакы жиптин учу менен акыры барып кармайт го деп. Ички иштер министрлигичи. Ну ошонго барат го деп ойлойм. Эгер азыркы мына ушул элге бул коомчулукка ачык чыкты да. 4 миллиард 200 миллион ал жактан дагы канчалаган маселелер чыгып атат. Мына көрүп атабыз, күндө жаңылыктар чыгып, жана элдердин эсине отура турган жаңылыктар чыгып атпайбы? Ооба. Мына ушунча иштерден кийин дагы эгер ушул кылмыш иш козголуп Ташиев камалбаса, анда карапайым элден мыйзамдуулукту сураш кыйын болуп калат. Дагы бир пикир айтып атышат саясат талдоочулар. Буну Ташиевди камап койсо, кандайдыр бир ызы чуу болуп кетет, тарапташтары көп, мүмкүн ошол жагын да карап атышат деген ойлор болот. Жок, андай болбойт. Эмнеге? Кандай десем, негизинен эле жанакы ким болбосун ушу элге жабынат турган немечи саясат кылышып алганда, тигини камаса эле эл чыгып кетет. Bunun üstünden iş kozголсо, жана саясатчылар өздөрү уурлук кылып алып туруп деле элдин атына жабынып алышат да. Туура. Анан бул саясатчыларга эң жакшы курал болуп калган да, бул шылтоо болуп калган да. Мына мени куугунтуктап атат, мына мени мындай кылып атат, тигиндей кылып атат, өзү кылмышты кылат, бирок жоопко тартылганы келгенде эле саясатташтырып берет. Bundan эч качан коркпош керек. Коркпош